Salam dostlar. Bunake Баткен, Ақсай, Головной. Головнойго мына ушул жерден кирет. Кыргызстандын желеги желбиреп, берки бетине турат. Наркы бетине Тажиктин желеги желбиреп турат. Ушул жерде машина өттү. Ол жерде жана БТР өттү. Скорин жана конкуренция жасаган көргөнсүз дейсизби? Ошону көрбөй калдым. Ушул жолдон эмне болуш? Ушул жерде эле. Assalamu alaikum dostlar, mekendештер, туғандар. Баткен жери, Ақсай ели. Biz баштаган, biz Ақтниет аманат кайрылуу фонду муктаждарга баштаган үйлөрүбүз мына ушул жер. Мына көргөзүп койсок да болот. Пайдалуу толугу менен бүтүп, азыркы учурда дубалына кириштик. Dostlar, bu yer kuduğu, narık uyuyor. Şunday dostlar. Балдарыңыздардын ушул Аваз акебизге үй салсак деген ушундай бир кыялдар болгон экен, ниеттери болгон экен. Айылыбызда эң оор муктаждык деп ушул Аваз акебиз үйүндө 3 мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандар. Мына ошолорду эске алып, ушул жерге жер берилген экен. Анан үйдүн формаларын балдардай караштырып, өздөштүрүп коюшкан экен. Анан ошол балдар менен биргелешип анда эмесек, кандай муктаждыктар бар? Kim var desek bunu Avaz ekebizdi görgözdü, bizge uşul Avaz ekebizdi sürmüştü açtı. Bana mesaj akşamda uşul
аткан үйү 15ге 9 экен, Мен өткөндө барып көргөм. Мына ошол мамлекетибиздин салып аткан үйүнөн болгону 1 эле метр кичинекей экен. Бирок калган жагын болушунча замандап туруп ушул Аваз акебиз бала чакасы менен сонун ушул жерде өмүр сүрсүн деп мына пайдалуу бүтүп өзүбүз келе албасак да ушул Зайыр акебиз менен телефондо сүйлөшүп кирпичин алдырып, бүгүн дагы 7000 кирпич келбей калды. Эртең Кудай кааласа кирпич келет. Азыр Зайыр акебиз командасы менен даяр турат. Кудай кааласа эртең дуалы башталат. Жакшы иш болуп турса, иншалла бир 2 айда ушул үйдү толугу менен бүтүрүп тапшырабыз деген ниетибиз бар. Негизгиси жанагы границадагы талкалаңда да калган. Азыр биз жолдо келатсак жамгыр жаап атат. Мына ошол үй дагы жамгырдын астындагы жаанда калды, мындай айтканда кичине жамгыр жаап кетти. Кудай кааласа ошол жаан катуу жаа элекке чейин мына ошол үйдү ашып барса бир жуманын ичинде жабылып бүтөт. Бүгүн толугу менен материалын алдык ал Алтынбек акебиздин да үйүн. Мына ушундай аталар. Эми дуа кылып турасыздар. Бул үйдөн кабар алып турасыздар. Кемчилик кеткен болсо, кыйшак кетип аткан болсок түздөп турасыздар. Мына сиздер менен акылдашып, кеңешип, ушул үйдүн аягына чейин Кудай кааласа чыгабыз иншалла. Аталар. Рахмат. Allah razı olsun oğlum. Негизгиси ушул иштин башталышына көмөктөшкөн, жардам берген мына ошол Багыш айыл өкмөтүнүн жаштары 500 000 рубль аманатын которушту деп атпаймынбы? 500 000 рубль аманат. Бул 500 000 рубль аманат 570 000 сом акча болду. Мына ошол 570 000 сом акча. Плюс ушул сиздердин өзүңүздөрдүн уулуңуздар алыскы мигрант болуп жүргөн, бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болуп жүргөн бир туугандарыбыз дагы 150 000 рубль аманатын которушту. Кудай кааласа мына ошолордун баарын бириктирип, жанагы үйдүн чатырын, анан мына Аваз акебиздин үйүн толугу менен бүтүрүп тапшырабыз деген ниетибиз бар. Бирок бул каражат жетишсиз, жетпейт. Бирок эли өзгөрүп турат. Элибиз дагы жарышкандар арбын чындыгында. Бир кирпич болсо да салым кошуп калайын дейт. Бир кирпич, мына азыр могул видеолорду күнүнө 5 000, 10 000 деген адамдар көрүшөт. Арасынан 1000 эле инсан, 1000 эле адам бир кирпич берип коюңузчу. 1000 эле инсан могул болгону бир кирпич берсеңиз. 1000 эле инсан болгону могул бир кирпичтен жардам берген болсок, иншалла күнүнө 1000 кирпич чечилип турат экен да. Могул бир кирпич биз былтыр жаллап атта 5,5 сомдон алып атканбыз. Бул жерде кымбат экен, 9 сомдон келип түшүп атат. Кымбаттуу достор, бир инсанга болгону 9 эле сомдон туура келет. Сиз ойлобоңуз, менин бир кирпичим эмне болмок эле депчи. Бул видеолорду көрүп аткан инсандар күнүнө 10 000, 20 000 деген киши көрөт. Бир эле күндө бир үйдүн пайдалуу, бир үйдүн дуалы кирпичи толугу менен чечилип калышы мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу бекендештер, көп түкүрсө көл болот. Менин 1 сом, 2 сом, 5 сом акчам эмне болмок эле деп курдан мыскылбаңыздар. Ошол аздан болсо дагы жардам берели. Жалпыңыздарга кайрылып кетерлер. Мына Аксай элинин, Баткен элинин алдында сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Албетте, жанагы кирпич жөнүндө бир жакшы бир окуя бар. Устазаны өзүңүз айтып кетсеңиз, жанагы чоң имарат салып, бир кемпир энебиз бир кирпич салып, канчалык соок ээ болгон боюнча бир айтып кетсеңиз өзүңүз жакшы болот. Анда эмесе, урматтуу достор, бир колунда бар убагында бир байманап бир чоң үй салып атат дейт. Анан билен экебиз жолдон келатып таптаза мондай болгон кирпич таап алат экен. Аны жууп, ороп, жолугуна салып алып, усталарга келип, "Ай балдарым, бол мен кирпичти ушул үйгө салым кошуп коюйн. Менин көзүмчө ушуну кынап койгулачы, суранычы" деп жанагы уста балдардын көзүнчө каратып отуруп ошол үйгө коштурат экен, бир эле кирпич. Бирок жанагы байманап айткан экен, эч кимдин салымын албайсың. Бул үйдү толугу менен мен өзүм каржылайм деп. Анан усталар ошол сөздү эске алып, эми бир кирпич эмне болмок эле деп. Жанагы энекебиз акыретте бейишке кирип баратат дейт. Кирип баратса жанагы байманап оозуна турат дейт. Бул энебиз эмне келатат? Деп суроо салса, ошол үйгө бир кирпич салгандыгы үчүн жанагы байманап чоң бир имарат бүтүргөнчөлүк бир кирпичтин соовун экөөнүкүн бирдей кабыл алып алаталам, экөөнү бейишке алып кирип келатат дейт. Мен дагы толугураак, тагыраак айтып сиздерге багындай түшүндүрүп бере албадым. Бир өтө аалымдын сөзүн угуп алып ушунчалык таасир алгам.
Men dagı kolumdan gelişçe şu kiçinekey bir jerde uy salınsa dele, meçit salınatsa dele, bayağı жерге barıp kızıgıp, kiçinekey bolsa dele bir görsetpey bolsa dele salımны koşup kalsam dep niyet kılıp hareket kılabız. Bardyk insanlar uşunday kılıp hareket kılsa deyt elem. İnşallah. Düşündür albadım dokun. Menden kıyın düşündür de. Dagı bir okuyana aytayın anda. Peygamber sallallahu sahabalar menen ketip baratkan kezde жолдун boyunda bir fakşa ayal. Denesin satkan soyuq ayal. Kudukta su savatkan janında turgan itke gölöşün çeçip gölöşünde su alıp berdi. Peygamber sallallahu aytты sahabalarına karap. Ana şu ayaldı gördüңөр mü? Su savatkan itke gölöşünde su alıp bergendigi üçün ana osol fakşa ayaldın bütün günösün Kuday Taala geçirdi. Bul okadan ala turgan sabak usul Allah üçün kılıp atkan jakşылыкты çoң kичине kılıp bölböş керек экен. Жөп чөнөкөй итке bir su бергени жагып Kuday Taala bütün günөлөрүн geçirip. Карасаңыз ай. Ошондон килтеге мечит сал, медресе сал, bütün jakşылык кылып кет. Жолдун боюнда bir taşты alıp koy. Kim bilet balkim Allah alam Allah'a taşты alıp koyганын жаккандыр, мечит салганын жакпай калгандыр kim bilet. Ошондон эмне кылалы? Кылып аткан жакшылыктарды çoң кичине кылып бөлбөй. Барын жасай берели. Biri olsa biri Kudayga jagar dep жасай бериш керек экен. Карасаңыздар. Ошентирип жакшылыкты bölböş gerek, çoң kичине kılbaş gerek, alыс жакын kılbaş gerek. Bismillah, bir Allah'ın razı üçün жасай бериш керек. Ал эми биз Акниет Аманат фонду жасап аткан иште YouTube аркылуу элге аскерилеп жарыялап кылып атабыз. Анткени бул бир эле медердин же менин ишим эмес. Бүтүн дө элдин иши болгондугу үчүн, биргилтеген фонд болгондугу үчүн фонддун отчетун элге көрсөтүп атабыз. Бул элдин иши, эл билип турсун деп элге отчет берип атабыз. Медердин жеке өзүнүн билдирбей жасап аткан толтура иши бар, ал жөнүндө элге айта элек. Менин да толтура ишим бар, ал жөнүндө элге айта элекпиз. Анткени ал жеке өзүмдүн ишим, эл көрсүн, кочо көрсүн, мактануу болбосун. А бул жер элдин акчасы, Акниет Аманат фонду элдин отчету деп билиңиздер. Мынча эле мактанып атат дебеңиздер. Ал эми азыр бул жерде Зареке келсеңиз, мана ушул үй бүлө салынып аткан үй жөнүндө маалымат берсеңиз, Аваз экемдин үй бүлөсү чындыгында кандай, канчалык деңгээлде муктаж эле балдары жөнүндө маалымат берип койсоңуздар. Анткени көрөрман өз көзү менен көрүп, кулагы менен уксун, жүрөгү дагы да берешендик менен жибисин деген гана максат. Aka bu özü 75-ci жылда. Atası ötüp ketken. Aslında iki bir oğullar. Özü ayağı olunca invalid. Özü de invalid. Kızı bir ülkede 3 yıl var. Anan iki oğlu var. İki oğlu çalışıyor. Özünün bir doğan nikahsız üyüdü. Yaşamak. Özü hazır 45 üyü çok. Ошондуктан биз Москвада жаштар, Асайрайдын жаштары жигип ушу үйдү баштап, мына согуш болуп, уруш болуп, кичине артка тартып калган. Бияк медер таксыга насип эткөн экен. Жок жерден жолугуп, ушунун немесин медер таксыга түшүндүрүп айтып, анан өзү туура кабыл алды дагы, баштады. Биргеликте баштап атабыз. Кудасы болсо, аягынан чыгарып беребиз. Ушундай достор, көрдүңүздөр, анықтан мен бір сені ғана сұранарым. Мұқтаж адамдар Баймановтың арқасынан чуркап аткан көрүнүштөр абдан көп. Чын-чынына келген кезде мұқтаж байлардан емес, байлар мұқтаждардын арқасынан чуркай турган заман келсин Кыргызстаныбызга. Менин берген садакамды алып койчу, менин берген жакшылыгымды алып койчу, мен артыман дуа кылып койчу деп байлар жетим жесир мұқтаждардын аркасынан чуркашы керек. Анткени эгерде жетим жесир сен берген садаканы албай койсо, sen bergen jakşılıkka kolun sunbay koysa baylığımız menen ahiretте azaptalып kalışımız mümkün. Kuday saktasın. Oşondan emne kılalı Kuday Taala berip turgan rızkını biz de başkalarına berip jakşılıkka жетişip kalalı inşallah. Allah Taala razı olsun buyursa baştalgan üydün ütürüsündagi elge sunup, elge tartılap, suyunup, usul uyda jakşılık toylor yaşan marekesinde elge jarsalgan gün nasip etsin inşallah. Anda babalar bir dua verseniz herhalde. Rahmat sizlerge. Şunçalık kendinizi anlaşılan Ağızbek'ten muhtaçlarına verip yatkanınızlarına rahmat. Ekinçiden işinizlerge gelip bala çakanızlar men tinç bolunuzlar. Rahmat sizlerge. Bu çegara, urmatlı görürman. Onun kamera menen bir aylananı qarаңыздар, 4 tarafızda toğur çaptırabız. Büt qarаңыздар. Keremet töjer ay. 4 tarafızda toğur çaptırgan keremet töjer buna
peyzajды қараңыздар. Европада бұл тоолорду сүрөткө тартып пейзаж кылып дуалын асфалдан. Осы пейзаждын ичинде жашайт. Карасаңыздар, кереметтүү Кыргызстаныбызга көз тийбесин. 6,5 миллион элдин ар бирине кайрыларым. Мекен сүйүү имандан, мекенибизди сүйүп, карыш топурагына болсо да күйүп, бабаларыбыз сактап келген мекенде балдарыбызга аманатка кыянат кылбай тапшырып, кыяматка чейин Кыргызстаныбызга көз тийбесин. Кудай таала өзү сактасын. Мекенге көп дуа кылалы. Мекенибизге мээримдүү Кудай таала берекет жаатырсын. Ата бир дуа кылыңыздар. Амин. Omurlar uzak olsun, din sorun artsın olsun. Sizden işlerge hapsini kaçırsınlar. Alazbek, bana şirkette peynirden sen. Şimdi size göğsü para çakar, yoksa karda yüzden açıklar. Ya şunda turunuzda sötkö çözeceğim şunda. Qadimki Aqsay ayını turat. Aqsaydan nары Tacikstan'ın Baruh jeri turat. Бирок бүт айлананы курчап турган Кыргыздын тоолору, өзгөчө көк таптар басмандар, мындай сонун бир аба район турат. Албетте, мынакей азыр Аваз деген мынакей өзгөрүп баштап Байдыбалдын кирпич 7000 кирпич түшүрткөнбүз. Кудай калса да эртең 7000 кирпич түшөт. Иш башталды. Кудай буйруса себепкер болом, шериктеш болом деген инсандар болгон болсо, албетте балким номерлерин коюп коесуздар, эгерде болсо байланышып жардам берем деген фонду тарабынан салынып аткан 11-үй 10 үйдү толугу менен тапшырдык. 10-үй бирок 8 үй бүлөгө ылайыктуу. Муктаждар комплекс 9 үй бүлөгө салынган. 10-чусу 8 үй бүлөгө, ошондо 17 үй бүлө болуп дагы. Быйыл 3 үй бүлөгө 3 үй баштадык Кудай кааласа. Ошону менен 20 үй бүлөгө молду айтканда, иншалла быйыл Кудай насип этсе 20-үй бүлөнүн үйү деп дагы ачылыш кылсак болот экен. Үй бүлөнү Кудай буйруса планда кетип буйруса иншалла. Demek ушул сиздер акцияга баштаган 2 үй болсо, демек 20 үй бүлө үй менен калсын. Кудай кааласа. Машалла. Ушундай үйлөрдү аз көрүласыздар, арматураларына чейин коюлган, дубалдары дагы кирпич менен эч кандай мындай көз боямочулук иш болбойт. Кудай кааласа баардыгы сапаттуу, талапка жол бере турган дагы жакшы заман болот.